Батырбашиев Досмамбет атындагы Чалдыбар мектеп гимназиясы. Кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Бузурманкулова Рахат Рахымжановна. 9-класс Кыргыз адабияты сабагы. Саламатсыңарбы окуучуларым? Бүгүн бизге кыргыз адабият сабагы. Алгач сабак өтөөрдөн мурда учурдагы кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу маалында ар бирибиз аткара турган эрежени эске сала кетсек. Сыртка, эл көп топтолгон жерге чыкпай үйдө болуу. Колду таза кармап, самындап жууп туруу. Зарыл жумуш менен көчөгө чыкканда бет кап тагынуу. Аралыктан окутуу маалында окуу куралдарды даярдап, тынч бөлмөгө кирип, сабакка активдүү катышуу. Мына ушул жогорудагы эрежени сактасаңар, анда силер азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Шатман Садыбакасовдун Ак боз ат драмасы. Сабактын максатын айта кетсем, белгилүү жазуучу, прозаик, драматург Шатман Садыбакасовдун өмүрү чыгармачылыгы Ак боз ат драмасы менен таанышабыз. Чыгарманы окуу менен бирге дүйнө таанымыбыз, ой жүгүртүүбүздү кеңейтебиз. Патриоттук сезимибиз ойгонуп, эли жерин көздүн карегиндей сактоого жана мекенин сүйүүгө тарбияланабыз. Алгач чыгарманын автору жөнүндө айта кетсем, Кыргызстандагы белгилүү акын, драматург, прозаик Шатман Садыбакасов Нарын областына караштуу Жумгал районунун Дыйкан айылында 1932 жылы 25 майда туулган. 1955 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1958 жылы Пейил аңгемелер жыйнагы чыккан. 1961 жылы Кыргызстан басмаканасында редактор болуп иштеген. 1965 жылы проза жана поэзия бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1975 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Ала тоо журналында редактор болуп иштеген. 1983 жылы узак оорудан соң көз жумган. 1972 жылы Ак боз ат драмасы Кыргыз мамлекеттик академиясынын театрында коюлган. Анда эмесе кезекти Ак боз ат чыгармасына берсек. Ак боз ат чыгармасы Айтылуу Шырдакбек Баатыр тууралуу жазылган чыгарма. Мында окуя болжолу менен 18-кылымда Борбор Азияны жуңгар баскынчылары басып турган учурга туш келет. Чыгармадагы негизги каармандар эл. Ал каармандар жөнүндө токтоло кетсек, Алтын таяк Зулайка эне, Шырдакбек хандын энеси, даанышман карыя Малике аяр, кыйын кезде пайда болгон Думана, Шырдакбектин жигиттери Кулан, Сулайман, Жанкозу, Шырдакбек хан жана Шырдакбек хандын эрке токолу Эрке айым. Ал эми терс каармандар болуп, Жуңгар ханы Чарын, Чарындын жигиттери Шамур жана Мансур болуп эсептелинет. Жуңгар ханы Чарын жигиттери Шамур менен Мансурдан Кыргыз хандыгы кандай талкалангандыгын сурайт. Анын негизги максаты Кыргыз элине кыргын салып, башына мүшкүл иш түшүрүү. Ал Кыргыз элине тишин кайрап, ат мингизбей эринин кендирин кесем, элинин үмүтүн үзөм дейт. Шырдакбектен Ак боз атты суратып жиберет. Шырдакбек Ак боз атын бербейт. Мына ошентип Чарын тартуу кылсын деп айттырган суроосуна терс жооп угат. Ого бетер Кыргыз элине өчөгүшүп калат. Чарын хандын көз алдынан Шырдакбектин аңыз болуп айтылып келген
айтылуу боз жоргосу, анын сымбаттуулугу, адамды таң калтырган басыгы, чарчабай, чаалыкпай жүргөн күлүктүгү тартылат. Дал ошол таңдагы жанган шамдай, жебенин огу жетпеген ак боз атты алууну көздөйт. Ак боз ат талашка түшөт. Шырдакбек ханга мүнөздөмө кетсек, Шырдакбек өз элин ойлобогон, ички дүйнөсү жарды, коркок адам катары сүрөттөлөт. Ал ак боз атын жанынан артык көрүп, жанына эч кимди жолотпойт. Ошол себептен ак боз атты Чарын ханга бербей коет. Эркайымга мүнөздөмө бере кетсем. Эркайым аябагандай эрке, кесири башынан ашкан ырыс тебер, мен гана сулуу болсом деп ойлогон текебер эрке токол. Кыргыз элиндеги чыккынчылыктын, күйөөсүнө кыянат кылуунун нагыз үлгүсү ушул образ. Ал хан ордодо шапар тээп, күндө көргөн күнү үлпөт, той шаан шөкөт болот. Анын кылган иши Шырдакбекке эркелөө. Чарын Шырдакбектин ак боз атын ала албай, айласы кеткенде эрке токол Эркайымды арбай баштайт. Эркайым Шырдакбекке хан ордосундагы бейиш жашоону чанып, өзүн капастагы кушка теңеп, кайненеси Зулайканын сөзүнө көнбөй, Чарындын бал сөзүнө алданып, Шырдакбектен ак боз атын минүүгө уруксат сурап, ак боз ат колуна тийгенде аны минип чыгат да зымыраган бойдон Чарынга кетет. Ак боз ат колуна тийген Чарын Эркайымга өз элиңе, жериңе айтканың менен болуп, көзүңдү караган күйөөңө чыккынчылык кылган соң, мага жакшылык кылмак белең деп, чачын алдырып, уйсаадырып коет. Ошондо бул аял өз жеринде эркелеп, шапар тээп жүргөнүн, куттуу очогунун баркын түшүнөт. Мына эмесе балдар, силер бүгүн ак боз ат драмасы жөнүндө түшүнүк ала алдыңар деп ойлойм. Ошону менен бирге чыгармадагы ар бир каармандын образын ача алдыңар жана эли жерди көздүн карегиндей сактап, мекенди коргоого тарбияладыңар деп ишенем. Үйгө тапшырма бере кетсем, ак боз ат чыгармасын окуп түшүнүк айтып бересиңер. Сандар сүйлөйт оюну боюнча өз оюңарды жазасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азаматсыңар.